Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Акыркы учурларда мага аябай жала жабуулар көп болуп кетти. Акжол Канатбек уулу боюнча анын Бегимай аттуу ырын казактарга Курал Чокоев сатып ийди, акча көрдү деп. Бул жөнүндө оюн билдирип кетейин. Мен Акжол менен иштешип жаңы баштап атканда контракт түзгөнгө жетишпей калдык. Пландарыбыз аябай чоң болчу. Акжол өзүмдө бир орунда турбаган, бир жерде турбаган жигит эле да. Бир күн таласта болсо, бир күн нарында аябай ак көңүл, дос дегенде жанын берген адам болчу. Анан урушчум аябай көп. Каякта жүрөсүң, бирөөнүн иши менен жүрүп, өзүңүн иштериң бир жакта калып калып атат деп көп WhatsApp'тан сөккөн күндөрүм болду, урушкан күндөрүм болду. Бирок ортодо чыгармачылык процесс деп эсептейм мен аны. Студияга келип, экөөбүз иштешебиз болуп чечишкенден кийин Амир Аскаров аранжировкасына отурду. Ырлары көп эле, бирок ушу Бегимайдан баштайбыз болуп калдык, анткени Бегимай аябай жакчы. Анан аранжировка жазып отуруп, Акжол жоголуп кетет. Амир айтат, Акжол келсе жакшы болот эле деп. Мен Акжолго чалам, сөгөм. Ал келет деп бүтүрүп, бир айда аранжировкасын бүтүрүп, инструменттерин жаздырыш үчүн Алматыга заказ берип, Алматыдан келип, Алматыда окум, Ташкенттен запистер келип, ырларды запись кылып, Акжолго фотосессия жасаш керек эле, жок болуп кетти бир ай. Ортодон Акжол үйлөндү, дагы убакыт болгон жок. Анан кийин бир күн эле сопсон болуп, жашнакай болуп, жүзүнөн нур чачырап келип калды студияга. Жашнакай кийинип алган, анан кийин комплимент айтып, үйлөнгөндөн кийин жигит өзгөрдү, сонун болуп калыпсың деп, жүрчү деп туруп, студияга киргизип, бир-эки сүрөткө тартып койдум эле, фотосессия кылдырып, өзүм очкин кийгизип. Ошол акыркы сүрөттөр болуп калды. Анан ошондон соң кетип, Акжол ортодо бир жума өтпөй го дейм. Мен балдарга YouTube'га ырды киргизебиз, сүрөт менен дизайн жасатып, түндө балдарга айтып кеткен болчумун, менде иштеген. Эртең менен кечен бүтүрүп койгула, эртең интернетке киргизебиз деп кеткем. Ошол түн эле Акжол кырсыкка учураптыр. Эртең менен көп СМС келип, чалуулар болду. Акжол өтүп кетти. Акжол өткөндөн кийин барып сөөгүн койдук, Куран окудук. Келип, анан мен жигиттердин досторун чогулта баштадым. Акжолдун ырларын, Акжолдун аты өчүп кетпеш үчүн баарыбыз бирден алып жазып чыгарып, элге тааныталы деген сыяктуучу. Анан ортодон тиги бирөөлөр ырды каяктан алганын билбейм, YouTube'га чыгарып ажа кылып ишти. Мен даже интернетке чыгаранга жетишпей калдым ырды. Анан кийинчерээк, эжекеси чыкты да, эжекеси пайда болду, билбейм каяктан пайда болду. Эмнеге тирүү кезинде ырын жаздырып, колдоо көрсөткөн эмес. Түштөн кийин, көз өтүп кеткенден кийин мен Акжолдун чыгармачылыгын калтырбашым керек, мен патент кылам, мен тигинтем, анан мен мынтем деп ар кайсысын сүйлөгөндөн чорун списокко салып салгам. Негизи Акжолдун чыгармачылыгынан бир тиын көргөн жокмун. Наоборот, акча салып убактымды коротком да. Анан айтып кетчү нерсе, эжекеси каршы болуп атабы, атасы каршы болуп атабы, наоборот мага рахмат айтыш керек да. Эгерде мен болбогондо Акжолдун даже Бегимай деген ыры жарык көрбөй калмак. Ошон үчүн силер мага рахмат айтышыңар керек да. О дүйнөдөн Кудайыбыз таразалайт. Казактардан эч бир тыйын алган жокмун. Акжолдун аты өчпөсүн, кеңири тарасын деген эле ойдо казактын дастаны деген ырчы белгилүү мырзасына бергем, аранжировкасын бергем. Анан бергенден кийин уже тилер жаздырып баштагандан кийин эжекеси пайда болду да. Мен сотко берем, анан тигинтем, билгениң кыла бол дедик. Ошондой ачык айтканда
эч кооз сүйлөгүм келбейт. Болгондой бир тиын көргөн жокмун. Наоборот, убактымды, акчамды короттум. Бирок эч өкүнбөйм. Анткени Акжол өзү аябай ачык, айкөл, аябай жакшы мырза жигит болчу. Талантын сыйлайм. Эгерде азыр эжекеси тырчыңдабаганда көп достору соң кылып ырларын жазып алып чыгып дагы Акжолдун атын өчүрбөгөнгө аракет кылат элек. Эми тилекке каршы азыр хайп өчүп калды. Акжолду бир 2-3 айдан кийин эч ким тааныбай деле калат. Унутуп деле калышат. Биз ушундай адамдар. То есть көз барда барктабайбыз, көз өткөндөн кийин бир жума, бир ай ыйлайбыз, анан унутабыз достор. Баарыбыздын башыбызда ошол. Баарыбыз өткөндөн кийин досторуң, тааныштарың бир жума кайгырат, досторуң бир ай кайгырат, туугандарың бир жыл кайгырат, анан унутулабыз достор. Так что давайте сабыр кылгыла.